Итак, достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү бизде торговлябыз бүгүн бизде разгон депозита болот. Балансыбызды биз анти-мартингейл менен торговля кылабыз. Акыркы видеороликте мен силерге мартингейл эмне экендигин көрсөткөнмүн и бүгүн достор анти-мартингейл болот да. Балансыбызды бүгүн биз түшүрөбүз достор. Давайте бир хотя бы $10 кылып коелу. Азыр $140 000 бар. Буну мен өзүмдүн сейфиме которумун да. Так, $140 200 сейфке полный котором. И давайте торговлябызга хотя бы бир давайте мындай $50 чыгарайлы достор да. $50 менен бүгүнкү биздин соодабыз анти-мартингейл менен көтөрүү болот достор. Итак, бул анти-мартингейл реально возможен, если сиздер торговляңыздарда жакшы анализ кыла алсаңыздар да. Вот, если анализди билбесеңиздер, анда лучше мартингейлди колдонгон жакшы да. Вот, азыр мен силерге анти-мартингейл кандай иштейт экенин көрсөтөмүн достор. Давайте биринчи сумма инвестициябызга жарымын алайлы, $25 да. И дагы бир мисалы бир валютная парага өтөйлү. И, допустим, бир индикаторду кошойлу да. Индикатор давайте мынакей Bollinger Bands болсун. Bollinger Bands. И давайте бир индикаторду кошойлу. Bollinger Bands. Bollinger Bands'тин периодун коюп коелу сразу. Период 2, жок, период 20, а отклонение 2 кылып коелу достор да. Вот. Все. Эми болсо биз жогорку линиялардан сатабыз, астыңкы линиядан биз сатып алабыз да. Вот. Простой индикатор. Ушул индикатор менен деле соода кыла берсек болот да. Если, конечно же, бул индикаторду көпкө торговля кылып, өзүңүздөр мындай үйрөнүп алсаңыздар, ошол индикатор менен торговля кылыңыздар да. Если вообще индикаторду биринчи жолу кош торговля кылып атсаңыздар, конечно же, биринчи демо счет менен үйрөнүп алып, анан реальный счетко отуш керек да. MAT USD OTS 1 мүнөткө $25. Бул жакта продажага ача беремин достор бул жакта. Биздин задачабыз бүгүнкү соодабызда $50 балансыбызды хотя бы $500 көтөрүшүбүз керек болот да. И анти-мартингейл менен достор биз реально көтөрүп койсок болот да. Ушунча сумма менен деле анти-мартингейлди колдонуп биз 4-5 сделкабыз подряд плюска жабылгандан кийин эле биз уже балансыбызды $500 даже ашырып коебуз да достор. Азыр мен силерге көрсөтөмүн. Если бул сделкабыз плюска жабылса, конечно же, если минуска жабылып калса, бизде дагы $25 бар. Экинчи попыткабыз достор. Так, пока что графигибиз бизде көрүп атканда деле жогору көздөй кетип атат. Так, 10 секунддук таймфреймге которулсакчы, график в принципе бул жакта туруп калды. Түшүшү мүмкүн достор, түшүшү мүмкүн. Давайте байкайлы. Так, 5 секунд и жок достор, бул сделкабыз минус жабылып калды по ходу дела. Да, минус болуп калды. Дагы бир жолу 1 мүнөткө сатууга ачамын достор. Дагы бир жолу минус ача беремин. И по идее достор, бизде мурдакы эле картина кайталаныш керек да. Мурдакы картина кайталаныш керек. Мурдакы тарыхтарда давайте мынакей 30 секунддук таймфреймде мен мындай кылып карап көрсөм, да. Если мындай түшүндүрүп берсем силерге. Бизде моундай волатильность болуп атат, көрдүңүздарбы? Мындай волатильность и графигибиз Bollinger Bands'ибиз индикаторубуздагы далилдеп берип атат бизде моундай коридор болуп аткандыгын да. Вот. И ушул коридордун ичинде, конечно же, биз үстүдөн сатабыз и астыдан жогоруга ачабыз да. Вот. Бизде восходящий скальпинг болуп атат достор. Биринчи сделкабыз минуска жабылып калган себеби, потому что бизде прям идеально эле графикке тийип туруп эле кайра түшүп кетпейт да. График бир аз ошол жерде балтайса деп ойношу мүмкүн да. И просто биз жакшы точкадан ача албай калабыз, же болбосо время экспирациябыз жетишпей калышы мүмкүн да. Ошол себептен минуска да жабылып кала берет сделкалар. Так, плюс болду. Эми болсо достор, мен полный прибылимди кошомун $48. И давайте последняя сделка, могул жерден биз отрабатывать этет элекпиз дагы деле пониженияга. Давайте ушул жерден дагы бир попытка кылайын, 1 мүнөткө достор. Вниз ача берейин достор да. Бизде бул жакта айткандагы деле ушул коридорубуздун ичинде проторговка болуп атат. Бир стратегия менен деле бир валютная парадан деле торговля кыла берсе болот. Мисалы 4, 5, 6 сделка ачып да, если эми 3, 4, 5, 6 тең подряд эле минуска жабылып кала берсе, анда, конечно же, бул валютная параны биз жабабыз и башка валютная парага кетебиз. Пока что бизде бул жакта стратегия бизге накта көрүнүп турат да, бизде что бул жакта мурдакы тарыхы кайталанып аткан да. Ошон үчүн бул жакта торговля кыла берсек болот да. Эч жака кетпей эле. И мынакей бул валютная парадан дагы бизде отскок берди туугандар, көрдүңүздөрбү? Вниз кетти. Үстүккү жогорку линиябыздан. Так, плюс болду. Эми болсо биз $92 16 цент ачат экенбиз да. Давайте $92 ача берейин. Тыйындарды калтырып кое берели. И вот достор, ушул мартингейл да. Каждый прибыльди биз көбөйтөбүз. Биз уже 2 сделка менен эле балансыбызды
долларга көтөрүп алдык. 25 доллардан достор да. Биз 50 доллар менен ачкан элек, бирок биз 25 долларды уткузуп ийдик. Так, ладно, давайте башка валютный парага кирейли, жакшы ситуацияны табайлы и ошол жактан дагы бир анализ жүргүзүп түшүндүрөмүн. Валютный пара австралийский доллар, канадский доллар. Бизде бул жерде көрүп атканда деле скальпинг формироваться деп аткандай болуп атат. 1 мүнөткө бул жерде 92 долларга сатууга ача беремин. Мен башталышы деп ойлоп атам бул жакта. Bollinger Bands'ибиз мурда көрүп аткандагыдай эле восходящий тренд болуп келаткан. Мындай моменттерде биз, конечно же, кирбейбиз, могул жерлерде да, могул диапазондо кирбейбиз. Когда восходящий болуп атканда, анан нисходящий тренд болуп атканда кирбейбиз, достор. Биз именно боковое движение же мондай горизонтальный линия болуп ушундай боковой движениялардын ичинде ачышыбыз керекпиз да. Ошондой моменттерде бизде индикатор максимально жакшы анализдерди берет да. Вот ошон үчүн биз ушундай башталышында деле ача берсек болот да. Мисалы мен оюмча бул жакта бизде боковой движение эмиден башталат деп ойлоп атамын да. Давайте мынакей эки линияны коеюн. Мынакей. Возможно, бизде моундай боковой движение болот, потому что тренд восходящий болуп келип эле график токтоп атат да. Биздин жогорку уровень сопротивлениябызда да. Вот ушул жерден биз как раз сделкабызды вниз ачтык и 92 долларыбызды 176 долларга көтөрдүк. Эми болсо дагы бир жолу мен анти мартингейл менен бул жакта дальше соодамды уланта берем, достор. Кийинки сделкамды валютная пара доллар VNDден ачамын. Бул жерде бизде боковой движение башталып аткандай себепте болуп атат бул жакта. Мынакей графигибиз бизде боковой движениени көрсөтүп атат. Bollinger Bands'ибизден чыкты границасынан да и ушул жерден 1 мүнөткө жогоруга кире беремин, достор. Бул жерде бизде байкашыбыз боюнча трендибиз восходящий болуп келатып эле боковой движениени көрсөтүп атат, достор да. Вот ушундай моменттерде биз киребиз. Могул жерде мына восходящий тренд болуп келатып эле график бул жактан токтоду. Мынакей боковой движение линияны коебуз. Нисходящий болуп атат и мынакей приблизительно койдук уровеньдерди, астыңкы жана үстүнкү уровеньдерди. И бул жерден биз, конечно же, жогоруку отрабатывать этишибиз керекпиз. Bollinger Bands сызыгынын границасынан чыкканда да. Вот и айткандагыдай эле, достор, биз ушундай боковой движениялардан ачышыбыз керекпиз да. Самый легкий способ жакшы точкалар табыш үчүн ушундай моменттерди табышыбыз керекпиз да. Вот и бул жакта биз мынакей акыркы секундтарыбыз 176 долларыбыз биз 3 эле сделка менен 1 2 3 4 сделка менен балансыбызды 333 долларга көтөрүп койдук. Көрдүңүздөр, достор, 25 доллардан баштаганбыз. 25 доллардан баштап биз 333 долларга көтөрүп койдук. Болгону 4 правильный анализ менен, 4 правильный сделка менен. Көрдүңүздөрбү, достор, азыр мен 5-чи дагы сделкамды ачам. 5-чи сделка менен, достор, бул жакта меники уже сумма 500 доллардан ашат да. 5 попытка, 5 реальный жакшы анализ кылып туруп ачсаңыздар, 25 доллардан сиздер анти мартингейл менен балансыңыздарды 500-600 долларга көтөрүп коюп атасыздар. Просто сонун индикатор, точнее сонун схема да, анти мартингейла. Ушунун плюсу дагы бар. И, конечно же, бунун экинчи дагы сторонасы бар. Бул мартингейлдондар да. Акыркы видеороликте ошол стратегияны, ушул схема эмне экендигин түшүндүргөнмүн. Сиздер көрсөңүздөр болот. Ушул жерде подсказка болот. И ошол жактан көрүп үйрөнүп алсаңыздар болот. И также туугандар, обучение, если самостоятельно сиздер новичок болсоңуздар, самостоятельно баштабаңыздар, лучше туугандар обучение алыңыздар. Обучение алып, анан команда менен сигналдар, копи трейдинг менен соода кылып, кошулуп баштасаңыздар намного лучше, достор. Менин сунушум да, как никак мен 5 жылдан бери уже торговля кылам и бул жакта мен билемин да. И бул жерде бизде мынакей биздин телеграмыбызда обучение, сигналдар бардыгы бесплатно, достор. Ссылка ушул эле YouTube каналдын шапкасында же болбосо описаниядан тапсаңыздар болот. Телеграмда ошол жактан өтүп сигналдар, мынакей бүгүнкү биринчи сессиябыз бизде 4 плюс и 1 минус менен жыйынтыктадык, достор да. Мынакей ушундай результат менен биз бүгүнкү биринчи сессиябызды болгону 20 мүнөт соода кылып, ушунча кирешеге чыктык, достор. И бизде да экинчи сессия болот түнү саат 9-да. И ошол сессияда дагы сиздер катышсаңыздар болот, достор да. Бардык маалыматтар, достор, телеграмга өтүп алыңыздар, телеграмда жазаңыздар, обучение же сигнал аламын деп. Итак, давайте 5-чи сделкабызды жакшы бир моментти таап туруп дагы ачайлы, достор. Итак, кийинки валютная парага өтөбүз. 5-чи опционубуз новозеландский доллар OTS'тен болот. Бизде Bollinger Bands'ибиз бул жакта жакшы моментти көрсөтүп атат. Мынакей 1 мүнөткө ушул жерден жогору ача беребиз, туугандар. Мынакей көрүп аткандагы деле бизде башталды эмиден да. Мынакей көрүп аткандагы деле биз границадан чыкканда эле ачып атабыз. Мынакей могул жерде биз байкап турабыз. Мына эки линия
Бул жакта бизде мына биринчи жолу отскок бериптир бул жакта, мына жерден экинчи жолу келип отскок бериптир, бул жакта үчүнчү жолу келип отскок, бул жакта төртүнчү жолу, мына бул жактан дагы отскок бериптир. Азыр могул жерден дагы бир отскок болуш керек да. Мурдакы тарыхын карап эле мен бул жакта ачып атамын достор. Көрдүңүздөрбү, ушундай моменттерди ачышыбыз керекпиз. Көрдүңүздөрбү, могул жерде дагы жакшы бир моменттер болуптур. Мына восходящий тренд болуп, биякта келип туруп, анан кийин боковойго турду да. Мынакей моундай боковойго турду. Вот ушундай моменттерди киришибиз керекпиз да, достор. Так, 5 секунд. 3, 2, 1, 0. Есть, достор. Плюс 5-нчи сделкабызда подряд плюс кылдык. Ошондо 5 плюс и 1 минус болду. Башында эле биринчи сделкабыз минус менен жаптык элек, но экинчи сделка менен, попытка менен биз $613 сделкабызды, балансыбызды көбөйттүк, достор да. Вот. Ушундай туугандар, обучение ким алгысы келсе, Телеграмдын ссылкалары описанияда, сигналдар, копи трейдинг, обучениялар баардыгы бекер, достор. Телеграмга жазыңыздар и бекер катталып баштасаңыздар болот. Все. Ушун менен, достор, эмки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассалам алейкум. Бүгүн кечинде саат стрим болот, достор да. Вот. Ошого да колокольчикти басып койсоңуздар, кийин телефонуңуздарга же компьютериңиздарга уведомление келип турат. Все, баарыңыздарга ассалам алейкум.